Нарындыктар этти аябай торттой эле жейбиз. Негизи ал эмес, мен көп эле эркек болгондон кийин көп эле кыздар менен сүйлөшүп көрдүм. Анан өзүн жакшы караган бир жылдыздуу, ыймандуу кыз болсо эле болот эле. Эми 30тан ушу 40 жашка чейин үйлөнүп, үй бүлө куруп, семья жакты алып кетем деген жакшы пландарым бар буюрса. Эми жөн койчу Макс болду. Жога бербейм. Жога. Бушуп калды биздин стейк досторумна чыгарып жатабыз. Бисмилла деп. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Күркүрүү өңгүздө баарыңыздарга жакшы маанай каалоо менен биргеликте дам программабызды баштайбыз. Өзгөчө рецепттер болуш үчүн биз өзгөчө конокторду чакырабыз. Бүгүн дагы өзгөчө рецепт менен баарыбызга белгилүү болгон сакадай бою сары алтын, өзүн жасаган, өзүн Алмаз Шадаев кылган эстрада ырчысы Алмаз Шадаев конокто. Алмаз, кандайсыз? Жакшы, саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшысызбы? Уйкучу экенсиз, зор койготтум го. Бирок болушунча эртеде туруп аракет кылып келдик. Жакшы. Бүгүн бизге ат башынын жигити эмне тамак жасап берет, бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө да аябай кызык болсо керек. Эмне жасайбыз, эмнелер керек? Саламатсыздарбы? Жалпы Дам передачанын көрүүчүлөрү, буюрса бүгүн сиздерге өзүм баягы нарындын жигити болгондуктан өзүңүздөр билгендей эле нарындыктар этти аябай торттой эле жейбиз. Анан ошол сыяктуу эле биз дагы буюрса жаратылыштын койнунда ушу стейк жасап берем сиздерге. Рахмат, биздин сунушубузду кабыл алып келгениңизге. Албетте, сиздердин теле берүүңүздөрдү ар дайым көрүп келебиз. Негизи эле өзгөчө программа, башкалардан да өзгөчөлөнүп турат. Бул жолкусу дагы өзгөчөлөнүп жаратылыш коюнда экен. Негизи ушундай программаларга келгим келет да, баягы бир иш кылып сүйлөшүп, жөн эле 4 стенанын бурчунда отуруп алып сүйлөшүү, маңдай теске отуруп сүйлөшүүдөн дагы бул кичине кызыктуураак болот, элге дагы кызыктуу деп ойлойбуз да. Эмнелер керек биз стейк жасоодо? Негизи стейк жасоодо албетте бул стейкти этин бул бардык эле магазиндерде бар. Магазиндерден сатып алып жасасак болот. Албетте биринчиден ушу стейк этин мариновать этишибиз керек. Мариновка кылыш үчүн не керек? Албетте суу май керек. Бул жерде мына туз керек, бир сөзсүз түрдө мурч, кара мурч керек. Андан сырткары Санта Мария деп коет. Ушундагы кошушубуз керек. Албетте, андан сырткары мына ушул этке кошо турган өзүнчө ушундай специялар керек. Ошол андан сырткары коз карын керек, ала келген мына бадыран керек, ушундай перецтер керек. Булардын баардыгын азыр сиз турап берсеңиз, мен этти болсо мариновка кыла берейин. Анда ишти баштай берели. Кеңиз анда биринчи мына мону бисмилла деп могулардан бадыраңдардан турап ишти кыла бериңиз, анда биз биягын кыла берели. Мен жасап бербейминби? Мен мариновка кыла берейин этин. Ага чейин. Ага эмне кыласыз мариновкада? Негизи эле ар бир тамактын даамын чыгара турган нерсе бул туз. Тузсуз тамак болбойт. Андыктан ушу стейкти мариновка кыларда биринчи сөз тузду себебиз да, мындай кылыпчы. Мынтип. Бир бетин ушунда себебиз, анан экинчи бетин өтөбүз, экинчи бетин дагы туздашыбыз керек сөзсүз түрдө. Ошо андан кийин кара мурч бар. Кара мурчту кошушубуз керек мына. Мындай кылып туруп, бул. Мындай кылып, эки бетин бирдей кылып мариновать этебиз. Буюрса, үйгө барганда үйрөнүп алыңыз, жездеш ага жасап бересиз. Мага кызык болот, сиз каяктан үйрөнгөнүңүз? Биз эми баягы көп жерде жүрөбүз да. Көп адамдар жасап берген десең. Кысайкал үйрөттү. Кысайкал үйрөттү. Жок, кысайкал ал көз ырдайсыз да только. Дагы ким үйрөттү? Айжан үйрөттү. Бүт кыздар барын айтып коюнбу? Апаңыздын эң мындай суранып жеген кайсы тамагын жакшы көрөсүз? Апам ага постоянно барганда, нарынга барганда же бияка келгенде ошо 5 бармак жасап берет. 5 бармак алдагы эт менен 5 бармак, анан манты жасап берет ар дайым. Демек манты менен 5 бармак. Манты менен 5 бармакты жакшы көрөм. Апаңдын колунан тамак жесең аябай сонун го. Ашканада кандайсың? Бош учурларда. Өзүм ашканада негизи тамак жасасаң
Негизи ашканада чын айтсам аябай жалкоомун, жазабайм. Өзүм ачык болсом да жата берем да, ушул жерим бар да үйдө. Үйдөгүлөр келип качан чай сайып, чай тамак сызабайынча жебей жата берем да. Жумуртка да ошондон жумуртка куруп жегенден да зеригип жата берем. Анан бирок колуман келет да жасасам. Жейтке жетмишүүнү ыраазы кылат дейт. А ушул стейкти жасаганды каяктан үйрөндүңүз? Бир жерден жегенден кийин адам мындай го, бир нерсени жесе ошону самап калат. Ошону үйрөнүп алсам депчи. Бул негизи стейкти мен азыр ойлонуп көрсөм, бизде Бишкек шаарында Байказан деген чайкана бар, билсеңиздер. Ошол жак постоянно жакшылыктарыбызды ошол жактан тосуп келебиз. Баягы конок тосконго аябай ыңгайлуу жер чындыгында. Анан тамактар да мага жагат. Анан ошол жерден Байказан стейкин жеп аябай жактырып калган элем. Анан ошондон кийин буга эмне рецепти кандай, не кошулат, кантип жасайт деп ошол жактан интерес кармап анан үйрөнүп алгам да. Ошол жактан жегем негизи эң биринчи. Байказандан. Стейкти жейм десеңиздер, анда Байказан чайканасына барып, Сөзсүз. Алмаз Шадаевдин видеосунан көрдүк элек, ушундай стейк жейм. Аябай мактады эле. Жесек болобу деп барсаңыздар, сөзсүз түрдө жейсиздер буюрса. Адам 30 жашка толгондо мындай токтолот дейт, акылы бышат. Артка бир саресеп салып көрдүңүзбү? Эмнелерди туура кылыпсыз, балким эмнелерди кылыш керек болчу? Албетте. Өкүнгөн учурлар, же сүйүнгөн. Албетте, негизи бул жаш деген, мен өзү ушу жашты ар дайым 10-10 кылып бөлүп коем. 1 жаштан 10 жашка чейин балалыгыбыз болсо, 10 жаштан 20 жашка чейин өспүрүм курак, студент талпынган убак. 20 жаштан 30 жашка чейин ушул биздин студент кездерибиз ушул бир нерсеге жетишели деген убактар болот экен. 30ка чейин бир нерсеге жетишсең жетишип калдың. 30тан кийин жетише албайсың да. 30-ыңда оро корбогон, 40-ыңда чалгы чаба албайсың дегендей. Анан 30ка чейин ушул тиричилик, үй баягы карьера деп жүрөбүз, карьерабызды тургуздук. Өзүн жашай турганга, иче турганга, бардык нерселерибизди топтолушубуз керек деп ойлойм да. Бүгүнкү күндө ушу 30табыз, Кудайга шүгүр, эми үйлөнө эле калды. Эми 30тан ушу 40 жашка чейин үйлөнүп, үй бүлө куруп, семья жакта алып кетем деген жакшы пландарым бар буюрса. Мына достор, Мариновканын аяккы кечелерине келип калдык. Энтип суу май куюп, шыбап, үстүн суу май менен майлап алабыз. Демек, үй даяр экен. Болгону кожойке керек экен. Болгону эми бизге кожойке керек болуп калды биягы чындыгында. Жакшы бир кожойке. Кыздар жагат. Табитиңизде кыздар жөнүндө айтып кетсеңиз. Бизди көргөн көрүүчүлөрдүн арасынан сиздин чыныгы сүйүүңүз. Чынын айтсам, ушу кандай ушу кыздарды мындай кыз жагат дештен деле коркуп калдым. Неге? Чындыгында баягы үй кожойкесине ушу үйдө тамагыңды жасап, кийимиңди жууп берип, мындай анан өзүн жакшы караган бир жылдыздуу, ыймандуу кыз болсо эле болот эле. Ошону эле күтүп жүрөм. Бир кезде Инстаграмда хайп болду, же чындык болду, же ошол кезде сезимдериңиз бир пайда болуп калып, Айжан деген алып барчу кыз менен мамилеңиз байкалып калды эле. Ошол эми бойдокпуз да, биз бойдокпуз. Баягы бойдок болгондон кийин, тем более эл көзүндө адам болгондон кийин ар кандай сүйлөсөң эле хайп боло берет экен. Эми бойдокпуз, ал менен сүйлөшүп көрөбүз, бул менен сүйлөшүп көрөбүз. Характери, мүнөздөмөсүн көрөсүң. Баягы өзүңө эме чыгарасың да, тыянак чыгарасың. Эки ай сүйлөшүп көрөсүң, характери жакпай калат же башка жакпай калат, ушундай болуп кала берет экен да. Анан эми биз бойдок болгондон кийин анан сүйлөшүп көрүш керек, адамды билиш керек дегендей. Ошондой эле деп эле мүнөздөмө бере алам. Эми негизи эле ал эмес, мен көп эле эркек болгондон кийин көп эле кыздар менен сүйлөшүп көрдүм. Байкап, эми өзүмө ылайыктуусун дагы да издеп жүрөм. Ошол ана могу чили дегенди дагы сөзсүз кошобуз. Нең бурайын ачылбай атпайбы достор? Ал ачылган. Аба, ачыкпы? Ал ачылган, ал мындай бурайт колхоз. Мындай эле бурасың. Болду, ачылды. Болду, ачык экен. Эй. Айназира көрсөтүп. Ушинтип эле, Токтоп тур, баштадык. Мына достор, мына момундай бурайт колхоздор.
Антиле уят Тамаша, болду. тамаша. Уят болду. Кетти. Мына достор, азыркы биздин акыркы Мариновкага кошо турган чилини муну мынтип себелетебиз үстүнө. Муну сөзсүз түрдө кошушубуз керек. Себеби бул даам берет. Жесең тим эле тамшанып жейсиң да. Азыр жейбиз го. Өмүрүңөрдө мындай стейк жеп көрбөгөн болосуңар. Дагы мени чакырып, эфирден сырткары алмас үйгө келип жазап берип кетчи деп мына заказ менен. Ар бир клипиңиз миллион просмотрларды алып келет. Сыры менен бөлүшүп кетсеңиз. Мунун сыры деле жок, чындыгында мунун сыры элде деп ойлойм. Эл күбө, эл тараза, эл сынчы. Анан биз эми колдон келишинче ошо ар бир жазып атканда элге жаксын деген бир элдин душасына, жүрөгүнө тие тургандай кылып бир клипин тартып, ырын жаздырып, ырдаганга аракет кылабыз негизи. Анан баягы мен ойлойм, негизи ар бир ырды алып даярданып атканда ошо ырды сезе билиш керек деп. Ошо ырды сезип ырдай билсең, ырың элге да жетет да. Анан сезбей ырдаган ырларыңды деле эл сезбей эле коет. Ошон үчүн негизи ыр тандоодо жаңылбаш керек ырчы. Анан мен дайыма ошо ыр тандаганда кылдаттык менен мамиле кылып тандайм. Ошол ырды сезип, анан клипин тартып баягы иштейбиз да. Анан мен ойлойм ошол каналга салганда эл ошону жакшы кабыл алып көрөт болуш керек деп. 10 жылдан бери маданият чөйрөсүндө жүрөсүз. Элге кандай ырлар жагат экен? Эл кандай ырларга сусайт экенин баамдап көрдүңүзбү? Элге чындыгында баягы көпчүлүк бар да. Көпчүлүктү бул Кыргызстанда жаштар түсөт, орто муун түсөт дегенде, анан аларга сөзсүз сүйүү жетишпейт. Же сүйүүсү ашып ташып аткан болот. Ыр тандаганда ошол жетпей калган сүйүүнү ырдасаң, ошо жетпей калган адамдар угат. Жеткен сүйүүнү ырдасаң, бактылуу адамдар угат дегенде. Анан баягы Кыргызстан жөнүндө ырдасаң дагы өзүнүн угармандары бар да, чиста патриоттор угат дегенде. Анан көпчүлүк ушу 70-80% сүйүү тууралуу ырларды кыргыз эли кабыл алат. Көбүнчө ушу жетпей калган сүйүүнү кабыл алышат. Анан сүйүү жөнүндө бир шиңги. Сүйүү жөнүндө ырлар демекке аракет кылабыз да. Анан ошол сиңе. Анда бир сүйүү жөнүндө бир шиңги тапкансыз эми ошончо. Анда ошончо болду. Жаратылыштын коюнунда сүйүү жөнүндө бир шиңгил болсун менден силерге. Сага болгон сезимдер жүрөгүмдө жашаган, ару таза сыр кылып, ай башка жанга айтпагам. Сен жылмайып күлгөндө жүрөгүм эзилет. Сен жанымда жүргөндө жашоо чексиз сезилет. Кубансам болчу жанымда, кайгырсам кетпей алыска. Бир согуп эки жүрөк, биригип бирге жүрөт, жетели сүйүү баркына деген сүйүү шиңгил деп коет муну. Кереметтүү. Бул жашылчалар турап койдум, Алмаз. Болду анда. Буларга дагы мариновка керек. Ондай мариновать этет. Монуп тур анан. Мүнүп турупчу. Мүнүп туруп коюп коюшуңар керек да. Болду, кеттик. Эми отко кеттик. Алып. Отко кеттик, эми муну азыр отко ысытып туруп, эмне бышырабыз. Байказан Реста чайханасынын баязык полуфабрикаттарын Бишкек шаарындагы дүкөндөрдөн сатып алсаңыздар болот. Ошондой эле Play Markеттен Байказан тиркемесин көчүрүп алып, каалаган дамдуу тамактарыңыздарды буйрутма бериңиз. Погода да аябай сонун болуп турат, Иә, жагып атабы? Аябай. Тим эле жаан жаап турса, басканыбыз аябай сонун болмок экен. Мынакей биздин гриль сковородкабыздагы ысып калды окшойт. Ысып калды. Эми келиңиздер, муну мына майды куябыз. Майды куюп, майды тегиз бир сыйра мындай кылабыз. Айландырып алабыз. Мына жаратылышынын коюнда эле ушундай сонун тамактар бышырса болот турбайбы? Тегиз кылып алгандан кийин эки стейкти кармап туруп бирдей салалы, чтоб бирдей бышыккандай кылып. Мындай кылып. Кайран гана стейк, бышчы бир сени жейли.
запах укмуш чыгып баштады. Керемет, керемет. Мына достор ушинтип стейкти дагы бышырып жаткан убагыбыз. Жаратылыштын коюнан чыкканда көбүнчө кимдер тамак жасайт үй бүлөңүздөрдө? Жаратылыштын коюнан чыкканда ошо үйдөгүлөрүмө чыксам үйдөгүлөр жасайт, инилерим жасайт. Негизи мен баягы көп деле баягы тамак жасабайм. Алмаштырып коюш керек. Мына чекесин салабыз, э? Булар дайын чекесине салып. Азастан ба? Эти мен ойымча жумшак эле бышып атат. Эти кызарып, нормально болуп калды буюрса. Ана. Жаратылыш койнундабыз. Назира апчем экөөбүз. Бышып калды биздин стейк достор, мына чыгарып жатабыз. Бисмилла деп мына. Мына монт пушушак. Билем, бышырбай эле жесек болмок, сон помидор жем келип атпайбы? Үстүнө мындай сөйлөшүбүз керек. Кызарып жакшы бышып тура, аябай. Кызарып. Таптоп. Эртеден бери жасаган стейкибиз даяр болду. Буюрса, мен ойлойм, бул стейк дүйнөдөгү эң даамдуу стейктердин катарын толуктайт деп. Достор, мынакей биз дагы жасаган стейкибиз даяр болуп калды. Аябагандай даамдуу көрүнөт. Мен оюмча жакшы бышкан. Ушундай бойдок жигит ушундай тамак жасарын ким билиптир. Аракети стейкке кетпей, жакшы жыйынтык чыкканы мен аябагандай сүйүнүп отурат. Бойдок жигит, кыздар чамданыңыздар. Келиңи биз сымга тамактанып. Жеп көрөлү. Жаратылыштын койнунда. Шартта жасаш деле оңой эмес. Кана биз сымга. Байказандыкындай эле болуп тур. Кана биз сымга. Тузу дагы жакшы болуптур. Тузу дагы. Тузураак болуп калат деп ойлодум эле. Жок, мен тузду өзүм сеп атканда мындай көз жүгүртүп кылга карагам да атайын. Жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер дагы ушундай стейкти Алмаш Адаев жасап берди. Өз колу менен жакындарыңыздарга, сүйүктүүлөрүңүзгө, бир туугандарыңыздарга жасап берсеңиздер болот экен. Рецепт да өтө эле жөнөкөй. Жасалуу процессин баарын сиздер Максат Анарбектин YouTube каналынан көрө аласыздар. Ал эми Алмаз мырза, жогоруда биз кыздар деп сөз кылып калдык. Белгилүү адамдар кыздар менен таанышканда кыздарды кайсыл жакка алып барат? Мага аябай кызык да. Анткени эл арасында жүргөндө мындай тартынасыздар да, сүрөткө тартып алат, анан уялып дегендей. Анан мындай сыр болбосо айтып коесузбу? Негизи эми баягы жолугуп сүйлөшүп чай ичип отуруп калганда кафелерге барып чай ичип калабыз. Айтып өткөндөй эле ошо Байказанга да барабыз. Эми бул нерсе туура эле көрүнүш го, чай ичип отурган жолугуп. Көбүнчө интернет булактарынан таанышып калабыз. Андан сырткары мындай кечелерден таанышып калган убактар болот. Негизи бирок өзүм көп деле мынтип кыздар менен тааныша бербейм. Таанышып жолугуп чай деле көп иче бербейм чындыгында. Тойлордо кыздар тийишип, номериңизди сураган учурлар болобу? Болот, албетте андай көп эле болот. Инстаграмда бар, ошол жактан жазып кой деп кутулам көбүнчө. Номерди деле көп бере бербейм. Ошо Инстаграмдан дайректтен жазып кой дейм постоянно. Тынчыңызды алган кыздар болобу, мындай аша чабып кеткен, мындай сүйүүсүн сизге билдирип, мындай кайра тынчыңызды. Номерди алып, баягы иш кылып атканда кайра чалып, видео звонок менен чала бергендер көп эле болот. Эми алар деле туура түшүнөм, себеби баягы биздин чыгармачылыгыбызды сыйлап сүйлөшөйүн дешет, анан убактым болсо жакшы сүйлөшөм көрөрмандар менен. Ошол баарын туура кабыл алам да. Кабыл аласыз. Акыркы учурдагы баарынан талкуу жаратып жатат, мынакей бүт эле интернет булактарында. Кудай буйруса Алмаш Адаев менен Ырчы айым кыз сайкал экөө үйлөнөт экен, жакында той болот экен. Анан сиздин туулган күнүңүздө кыз сайкал жалгыз айымдардын катарын толуктап олтурду. Бул дагы кичине мындай адамдарды эмеге киргизди да. Кантип болсун деп, анан жаным деп Инстаграмга киргиздиңиз. Канчалык деңгээлде бул чындыгы бар же жөн эле бул мындай адамдардын назарын өзүңүздөргө бурдуруу иретинде кылынган хайп? Бул мындай да, баягы
баягы эл көзүндө жүргөндөн кийин чын эле сүрөт киргизсең ошондой кабыл алып эл өзүлөрү эле ушундай ойго келе беришет. Негизи эл оозунда элек жок деп коет. Биз эми чыгармачылыкта кыз сайкал жакшы ырдаган ырчылардын катарына кирет да. Жакшы ырдайт. Анан мен буга чейин бир дагы 10 жылдан бери бир дагы дуэт ырдап көргөн эмесмин. Анан ошо сүйлөшүп олтуруп эле экөөбүз дуэт ырдайлы деп эле ушундан улам келип эле баягы чыгармачылыктагы болгон кызматташуу десек болот. Чыгармачылыкта азыркы учурда баягы тыгыз иштешип атабыз. Ыр жаздырдык, клип тарттырдык. Анан ошол ырдын үзүндүлөрүнөн клип тартып аткандагы кадрлардан эле Instagram баракчаларыбызга жүктөгөнбүз. Ошондон улам баягы элдин ою ошондой жака өзгөрүлүп атса керек. Бирок чын-чынына келгенде баягы ага карындашпыз. Чыгармачылыкта баягы азыркы учурда иштешип атабыз десек болот. Жүрөгүңүз бош мындайча айтканда. Жүрөгүбүз бош, буюрса бойдокпуз. Ошондо кыз сайкал сенин табигиңдеги кызбы деген суроо болуш керек эле да. Жөн эле койсо. Мен айтайын деп кайра атасың да. Ошондо кыз сайкал Кабылова сенин кыялыңдагы табитиңдеги кызбы? Эми жөн эле койчу, Макс болду. Жога, кере жога бербейм. Жога. Жөн эле болчу. Ал теманы ушундан алган татта кыз сайкал менин табитимде кыз деп алган тат. Өткөндө алдагы бир интервью берип, Алмаз мен табитимдеги бала деп коюп жаман чыкты го. Не деп жооп берем мен? Кантип айтам мен? Табит дегенде кандай? Ырдоо жагынан чындыгында табитим жакшы ырдайт, ырдоо жагынан. Ал эми сиз айтып аткан оюңузду түшүндүм. Мен карындашым катары көрөм. Карындашым катары баягы жакшы мамиле кылам, сыйлайм, чыгармачылыгын сыйлайм, ырдаганын баалайм десем болот да. Анда ошондой карындаштарыңыз көбөйө берсин. Карындаштарыбыз көбөйө берсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мындан кийин Алмаз Шадаевди ырчы катары эмес, ашпозчу катары да үйүңүздөргө чакырсаңыздар болот. Ушундай сонун стейктерди жасап берет. Кудай буйруса, мен ассистент катары барып берейин сиздин жаныңызга. Сизге чоң рахмат, чыгармачылык албан ийгиликтерди каалайбыз. Бул акыркы жолугушуубуз эмес. Кудай буйруса мындай жолугушуулар көп болсун. Апаңызды сүйүнтүп, үйүңүзгө жакшы жубай алып келип, ысык чайын берип, айтор бактылуу болуңуз. Рахмат, чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик, ишиңиздерге ийгилик болсун. Көрүүчүңүздөр көбөйө берсин. Ар дайым ушундай элдин маанайын көтөргөн жакшы передачалар менен бизди сүйүндүрүп жүрө бериңиздер. Бар болуңуздар. Сиздерди жакшы көрөбүз. Учурдан пайдаланып, биздин башкы демөөрчүбүз Байказан чайханасына чоң рахматыбызды айта кетебиз. Ушундай жакшы стейктерди жана дамдуу тамактардын ортосу Байказан чайханасына барыңыздарды чакырабыз. Барып, жакшы дамдардан жеп, өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөй кечелерди өткөрүп келсеңиздер болот. Бунун баардыгы чайхана Байказанда. Анда эмесе сиздерге эмне демекчимин? Коштошпоймун. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман эсен болуңуздар. Алмаз Шадаевдин жасаган стейки жаккан болсо, лайк басып жана комментарийни калтырууну унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.